Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 22 сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз эрте жигиттик курак 15-18 жаш. Бул мезгилде организмдин анатомиялык, физиологиялык жетилүүсү негизинен аяктайт. Бул мезгил жаш балдардын өзүн өзү тарбиялоо, өз алдынча билим алуу, өзүн өзү өстүрүүгө кызыккан мезгили болуп саналат. Балдардын кесипке, келечекке, турмушка аң сезимдүү кызыгып мамиле кылган учуру болот. Турмуштук позициясы, моралдык этикалык дүйнө таанымы, ынаным менен адамдарга болгон мамилеси, моралдык этикалык нормалар менен аныктала баштайт. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, 15-18 жаш курак мезгилинде балдарда илим билимге, адабиятка, искусствого кызыгуулары, керектүүлөрү өсө баштайт. Ата-эне, мугалимдер жигит кездин мына ушул артыкчылыктарын туура пайдаланышса, демек бул мезгилдеги жаштарды эң жакшы тарбияланып, инсан болуп жетилүүсүнө мүмкүнчүлүк түзө алышат. Ошондой эле кээ бир маалыматтарда 15 жаштан 18 жашка чейинки кезде жаштык кез деп атап жүрүшөт. Жаштык кез бул адамдын жетилүү процессинин эң жооптуу этабы. Бул этапта ар бир жаш муун бир катар орчундуу проблемаларга дуушарланат жана аларды чечүүгө аракеттенишет. Алардын катарына жалпы орто билим берүүчү мектепти бүтүрүү классы, кесип тандоо, улуттук армиянын катарында кызмат өтөөгө даярдануу жана үй бүлө күтүп, өз алдынча турмуш курууга даярдануу кирет. Жигиттердин анатомиялык, физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө да бир аз токтоло кетели. Жигит жашындагы балдардын денесинин өнүгүүсү чоң кишилердин физиологиялык өзгөчөлүктөрүнөн көп айырмаланбайт. Булчуң эттеринин күчтөрү өтө тез жетилет. Булчуң эттеринин салмагы өсөт. 18 жаштагы жигиттин булчуң салмагы анын денесинин жалпы массасына салыштырмалуу орточо 44%, ал эми өспүрүмдүкү 32%-ды түзөт. Көкүрөк клеткаларынын өнүгүү көлөмү кескин түрдө жогорулайт, сөөктөрү катат. Жүрөктүн көлөмүнүн өнүгүүсү менен кан тамырлардын диаметринин өсүүсүнүн ортосундагы айырма жоголот. Кан басымынын кагуу ритмдери такталат. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, сиздер үчүн кошумча маалымат. Эгерде мен баламды кайрадан тарбиялоого мүмкүнчүлүгүм болгондо деген улуу даанышмандардын ой толгоолору. Баламды кайрадан тарбиялоого мүмкүнчүлүгүм болгондо, ага сөөмөй кезеп, ар нерсени тыюу салгандын ордуна сөөмөйүм менен анын колун кармап, сүрөт тартканды үйрөтмөкмүн. Кемчиликтерин азыраак айтып, ага колдон келишинче жакын болгонго аракет кылар элем. Балама көз кыйыгым менен байкап, көбүрөөк мээрим көрсөтмөкмүн. Аны көп жер көрсөтүп, саякаттаганга алып чыгар элем. Анын астында олуттуу боло бербей, балача ойноор элем. Балам менен азыраак урушуп, көбүрөөк кучакташар элем. Баламды дайыма бекем кармабай, көбүнчө колдоп, шыктандырар элем. Күчкө салып үйрөткөндөн көрө, кичипейилдик менен түшүндүрмөкмүн. Урматтуу ата-энелер, жогорудагы мисалдарды эмне үчүн келтирдим? Келиңиздер, биз дагы балдарыбыздын балалык күндөрү өтүп кете электе мээрим берип, кучактап, жакшы көрүп жетишип калалы. Бул кездер дагы балдардын балалык күндөрүнөн өтүп кетет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.